Бул жер Сокулук районунун аймагындагы битумду сактоочу жай. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерге оңго чукул мындай вагонду тизип туруп, бир эле учурда битумду куюлтуп алууга мүмкүнчүлүк бар экен. Жайкысын күн ысык болгон учурда битум бир аз суюгураак келип, бир сутка ичинде куюлуп бүтөт. Ал эми бир аз күн салкын болуп калганда анда битум коюу болуп, 2-3 суткага чейин ушундай куюлганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Бирок кандай болгон күндө дагы бул битумдарды сактоо жана куюп берүү өзүнүн эрежесинде гана жүрөт. Азыркы тапта сактоочу жайга 9 вагон, тагыраагы 3000 тонна кара чайыр келип түштү. Жалпысынан 2 жылдык мөөнөт менен 70.000 тоннага келишим түзүлгөн. Калганы атайын график менен улам келип турат. Мунун баары Россиянын Роснефть битум заводу менен ортомчусуз ыңгайлуу баада сатып алуу үчүн түз келишимдин негизинде ишке ашууда. Негизги максат мамлекеттик бюджетти үнөмдүү пайдалануу. $205 менен бул эми НДС жок, где-то $270 чыгат. Ошондой болгон күнү дагы 2 эсеге арзан түзүлүп атат. 2 эсеге арзан түзүлөт деген ошол чыккан битумдун мындайча айтканда чекенне баасы арзан болот. Баасы арзан болгондон кийин биз ошол эле бөлүнгөн акчага мурункуга караганда 2 эсе көп көлөмдөгү жумуш жасап, ошончолук көп жолдорду оңдоо дегенди билдирет. Ошол себептен сөзсүз түрдө мамлекетке бул пайдасы бар. Былтыр жол чарба департаменти 20.000 тонна битум сатып алып, рекордтук көлөмгө чыкты деп айтылган. Бирок быйыл автомобиль жолдорунун транспорттук эксплуатациялык сапатын жакшыртуу максатында, ошондой эле капиталдык оңдоолордун көлөмүнүн кескин көбөйүшүнө байланыштуу керектелүүчү битумдун көлөмү 30.000 тоннага жетери айтылууда. Өзүңүздөр көрүп аткандай, мына Сокулук районуна азыр жаңы түшүп баштады, 500 тонна болуп калган, аркасынан дагы келип атат. Андан тышкары Жалал Абад областына 1,5 тонна түштү келишим негизинде. Андан тышкары Чүй областынын биздин өзүбүздүн битум сактоочу жайларга 1,5 тонна битум түштү. Токмокко бүгүнкү күндө аяктан өзүбүз алып аң чукурларды асфальт жасоого иштери баштап. Ушул тапта өлкө боюнча транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу дал ушундай кара чайыр сактоочу жайдан 5 бар. Аларды битум келери менен ысытып туруп, куюлтуп алуу жана улам керек болгон сайын кайра техникага жүктөп берүү дал ушул жерден ишке ашырылат. Битум келет, ызытабыз, өзүнүн эрежелери бар. Эрежелер менен чүрөбүз, кайра ызытып куюп беребиз. В горячем виде, в холодном можно экскаватором загрузить. Ар кандай келип турат. 9 вагонду одновременно төгөбүз. Кайра бир суткада выдавать этип бере алабыз ызытып. Эгер кар жаап калса, жан жаап калса, суу болуп калса, аларды насос менен алып коюп турабыз, тазалап турабыз. Кайра эле ошол эле сапаты менен битум кайра куюп беребиз. Маалыматка ылайык, мындай демилгени президент Садыр Жапаров көтөрүп, ортомчуларсыз сатып алууну, жол куруу иштеринде сапаттуу материалдарды колдонуу жана коррупциялык тобокелчиликтерди жоюу максатында бир катар тапшырмаларды берген. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.